Саламатсыздарбы? Эфирден ТС телеканалынан жаңалықтар маалымат қызматы, студияда Алтынбек Беделов. Президент Сооронбай Жээнбеков менен Германия Федеративдик Республикасынын канцлери Ангела Меркель Берлинде жолугушуп, анын жыйынтыгы менен эки өлкөнүн башчылары басма сөз үчүн билдирүү жасашты. Анда алгач мамлекет башчы Германияга расмий визит менен келүүгө чакыргандыгы үчүн Ангела Меркельге ыраазычылыгын билдирип, акыркы жылдары эки тараптуу жогорку жана эң жогорку деңгээлдеги саясий байланыштары бир топ активдешкенин белгиледи. Буга 2016 жылы федералдык канцлер Ангела Меркельден Кыргызстанга расмий сапар менен келиши өбөлгө түздү деди Сооронбай Жээнбеков. Ошондой эле федералдык президент Франк-Вальтер Штайнмайер жана Бундестагтын президенти Вольфганг Шойбле менен маанилүү саясий жолугушуулар болуп өтүп, анда мазмундуу жана жемиштүү сүйлөшүүлөр болгонун белгиледи. Өз кезегинде Германиянын канцлери Ангела Меркель Кыргызстан тандап алган өнүгүү жолун кубаттап жана эки өлкөнүн ишкерлеринин ортосунда түзүлгөн келишимдерге кубанып турганын билдирди. Бул макулдашуулар немис-кыргыз бизнес кызматташтыгынын башаты болду деп ойлойм, деди Германиянын канцлери. Кыргызстан менен Германиянын ортосунда кызматташтыктын келечектүү багыттарына соода-экономикалык тармагы, гидроэнергетика, жашыл экономиканы өнүктүрүү, өнөр жай, айыл чарба жана туризм кирет. Кыргызстан үчүн германиялык инвестициялар тартуу, чакан жана орто ишкерликти түзүү жана айыл чарбада кызматташуу актуалдуу болуп эсептелет. Кыргыз Республикасы бүгүн коомдук саясий жана социалдык экономикалык жактан активдүү түрдө жаңылануу жолунда баратат. Биздин негизги максат экономикасы өнүккөн, парламенттик демократиялык укуктук мамлекетти түзүү болуп саналат. Жалпысынан биз кыргыз-герман карым-катнаштарынын өнүгүү деңгээлинде канааттануубузду билдиребиз. Германия Федеративдик Республикасы менен соода-экономикалык байланыштарды кеңейтүүгө басым жасоо менен азыркы темпти улантуу маанилүү деп эсептейбиз. Кыргыз-герман парламентаралык кызматташууну активдештирүү биз үчүн өтө маанилүү. Маданий гуманитардык жаатта, билим берүү жана илим тармагында мындан ары да тыгыз кызматташабыз деген үмүттөбүз. Бул багыт Кыргызстандын келечеги үчүн жакшы инвестиция болот деп ишенебиз. Кыргызстан президентин Кыргызстан тандап алган өнүгүү жолу жөнүндө Германия жана Евробиримдик жакшы билет. Биз бул тандоону урматтайбыз. Элдин бакубатчылыгы өнүккөнү маанилүү жана биз бул жагынан сиздерге жардам бергенге даярбыз. Азыр сиздердин экономикалык көрсөткүчүңүздөр жаман эмес. Дүйнөлүк тенденцияны эске алганда 5% өсүш жакшы көрүнүш. Мен сиздердин агрардык сектордагы кооперативдерди өнүктүрүүнү колдоо боюнча өтүнүчүңүздөр тууралуу маалыматым бар. Биз бул чөйрөдө кызматташа алабыз. Фитосанитария, азык-түлүк коопсуздугун жана айыл чарба азык-түлүктөрүнүн сапатын камсыз кылуу жана жашыл технологиялар багыты боюнча консультацияларды берүүгө даярбыз. Белгилей кетсек, президент Сооронбай Жээнбековдун Германияга расмий сапарынын жыйынтыгында эки өлкөнүн ишкерлеринин ортосунда жалпысынан миллиарддан ашуун евролук келишим жана меморандумдарга кол коюлду. Негизинен алар соода-экономика тармагы, суу энергетика, жашыл экономиканы өнүктүрүү, өнөр жай, айыл чарба жана туризм багытындагы макулдашуулар. Ошондой эле Евробиримдик менен кызматташууну бекемдөө, жаңы баскычка чыгаруу жаатында бир топ сүйлөшүүлөр болду, дейт президенттин аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков. Кыргызстан менен Европа биримдиктин кызматташтыгы боюнча дагы өзүнчө блок болду. Ал жөнүндө жакшы ой пикирлер дагы алмашуулар болду. Ушул келечекте, жакынкы келечекте Европа биримдиктин жетекчилиги жогорку комиссар Федерика Могерини айымдын иш сапары жөнүндө дагы сүйлөшүүлөр болду. Ал алкагында жаңы келишим Кыргызстан менен Европа биримдиктин ортосундагы кол коя турган пландар боюнча дагы ой пикир алмашуулар болгон. 11 апрель күнү Чүй областынын Аламүдүн районундагы Константиновка айылындагы Атбашы дарыясына түшүп кеткен 5 жашар баланы издөө иштери уланууда. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, учурда бул ишке жалпысынан 134 куткаруучу жана 3 жеңил кайык тартылган. Өз ара кызматташуунун негизинде Казакстан тараптан да суучулдар келип, алар дарыянын аркы өзүнөн издеп жатышат. Белгилей кетсек, издөөгө тиешелүү министрликтин Аламүдүн, Сокулук, Жайыл, Ысык Ата, Москва райондорунан жана Токмок шаарынан куткаруучулары чыккан. Баланын туугандары да издөө иштерине катышып жатканы белгиленди. Каражаттардын бардыгын тең бүгүн кошумча чыгардык. Эмнеге дегенде ошол эки суунун жүзүнөн дагы
баягы методдарды кайыктын үстүндө издөө методун колдонуп, ошондой эле баягы жээктерди издөө менен иштерди жүргүзүп атабыз. Бүгүн ошол Константиновка айылынан ошо Камышановка айылына чейин издөө иштери жүрөт. Бүгүн дагы ошол эки издөө иштерин ошо бала түшүп кетти деген жерден баштап баштадык. Эртең менен саат 8:30 ошо издөө иштерине кириштик. Азыркы учурда Чуу дарыясынын эки тарабында тең, эки жээгинде тең толук кандуу издөө иштери жүрүп жатат. Андан тышкары Казак Республикасынын Жамбыл областынын тарабынан куткаруучулар тартылды. Былтыр 3 прокурорго кылмыш иши козголуп, 24 прокурор кызматтан алынган. Бул тууралуу башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов бүгүн жогорку кеңеште көзөмөл органдарынын өткөн жылдагы иши тууралуу отчет берип жатып билдирди. Жамшитовдун айтымында учурда иштен тазалануу аракети жүрүп жатат. Маалыматтарга караганда, былтыр жалпысынан мыйзам бузулган 34 миңге жакын факт катталса, коррупция үчүн 962 кылмыш иши козголгон. Ошондой эле коомчулукта резонанс жараткан иштер боюнча да маалыматтарды берип жатып, Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра карап чыгууга даяр экенин билдирди. Анын айтымында мекеме ишти башынан карап чыгып, мыйзам чегинде жардам берүүгө даяр. Ошондой эле Манас аба майданына жакын жердеги дача суу конушуна жүк ташып бараткан учактын кулашы боюнча ачылган кылмыш иши кайрадан жандандырылып, учурда кайра иликтенип баштаганын айтты. Сиздер акыркы сааттарга алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Саламатта туруңуздар.